Казакстанда жаңы жез эритүүчү завод курулат. Өлкөдөгү ири металлургиялык долбоорлордун бирине 750 миллиард теңгеден ашык инвестиция салынат. Жылына 300 000 тонна катоддук жез өндүрүүгө кубаттуу ишкана 2030 жылы пайдаланууга берилери пландалууда. Бул жерде алтын, күмүш жана күкүрт кислотасы да өндүрүлөт. Долбоорду өлкө президентинин тапшырмаларынын алкагында ишке ашыруу мерчемделүүдө. Өнөр жай жана курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, завод ишке киргенден кийин Казакстанда жез өндүрүү көлөмү 1,5 эсеге көбөйүп, жылына 800 000 тоннага жетет. Мындан тышкары кошумча наркы жогору продукциялардын экспорту кыйла өсүп, өлкө дүйнөдөгү жез өндүрүүчү алдыңкы мамлекеттердин катарына кирет. Бүгүн өкмөт министрлик менен Казак Smelter ишканасынын ортосунда инвестициялар жөнүндө макулдашууга кол коюуну бекитти. Долбоор металлургия тармагындагы жаңы технологияларды жана алдыңкы экологиялык чечимдерди киргизүүнү карайт. Бул көмүртек изин азайтып, айлана чөйрөгө тийгизген таасирди төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет. Долбоор металлургия тармагындагы эң ири долбоорлордун бири болот. Белгилей кетсек, 2026 жылдын 1,5 жыйынтыгы боюнча Казакстандын кайра иштетүү өнөр жайындагы өндүрүш көлөмү дээрлик 10% өстү. Өсүш негизинен унаа куруу, тамак аш жана химия өнөр жайында катталды.